الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу бир тууган мусулмандар, Аллах Таала бүгүнкү күнүбүздү мубарак кылсын. Жасаган ибадаттарыбызды Аллахым кабылдап, билип билбей жасаган күнөөлөрүбүздү Аллахым кечирип, акыреттеги даражаларыбызды Аллахым бийик кылсын. Тугандар, ар дайым динибиздеги зарыл болгон нерселерди кайталап айтып турабыз. Эмне үчүн дегенде тугандар, мына ушул кайталап туруу, такрор деп коет. Орустарда айтылмакчы повторение, мать учения деп коет. Бул билген нерсени дагы эстеп кайталап туруу бул адам үчүн эң пайдалуу нерсе. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мына ушул эстетүү, эскертүү, «Вадаккир фа инна зикра танфаул муъминин». Аллах айтып атат, эстеткин, бул эстетмелер, мына ушул эскертүү имандуу адамдарга пайдасын тийгизет. Биз мусулман адамдар пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бир сөзүндө мындай деген: «Ал-хикмату заллатул муъмин анна важадаха фахуа хакку биха». Тугандар, билим бул мусулман адамдын, имандуу адамдын жоготкон буюму. Кайсыл жерден тапкан болсо, мына ошол жоготкон нерсесине мына ошол ээси, акылуу. Биз бир нерсени эгер жоготуп койсок, баалуу нерсе, телефонуң түшүп калды, тапкан жерде ошол замат тездик менен ошол нерсени алганы аракет жасайбыз. Мусулман адамдын мына ошол шариат илимине болгон мамилеси мына ошол жоготуп койгон кымбат баалуу нерсесине болгон мамиледе болуш керек. Мусулман адам чындык, акыйкаттын артынан өмүр бою аракетин жумшап, күчүн жумшап, чындык акыйкатты таанып билиш үчүн мусулман адам өмүрүн сарптайт. Бул шариат илими, тугандар, Аллах субханаху ва таала ю'тил хикмата ман яша. Аллах Таала мына ушул билимди, мына ушул даанышмандыкты Кудайым калаган пенделерине берет. Кимге мына ошол илим берилген болсо, демек Аллах тарабынан берилген көптөгөн чоң жакшылыктар бар дейт. Тугандар, биз өзүбүздүн динибизди билим негизинде биз түшүнгөнү аракет жасашыбыз керек. Биз мына ушул жер жана асмандарды жараткан кудуреттүү Аллах, мына ошол бүгүн биз изилдеп, үйрөнүп, билимибизди эгерде арттырып жаткан болсок, мына ошол Кудай эзелден жаратып койгон нерсени биз таанып, бизге белгисиз болгон мына ошол керек болсо ошол физика закондору дагы, тугандар, адамдар тарабынан бул ойлонуп чыгарылган мыйзам эмес. Муну Аллах жараткан ушул нерсени. Адамзат болгону мына ошол Кудайдын берген мыйзамын, эрежесин мына ошонун билимине гана ээ болуш мүмкүн. Ошондуктан биздин динибиздеги болгон акыйкатты, чындыкты илгертен, тугандар, мына ошол динге каршы болгон, адам затына каршы болгон, Алланын мээриминен куулган, түбөлүк Кудайдын каарына учурап калган иблистин бардык күч аракеттери адамзаттын ичинен артынан ээрчиген адамдарды ээрчитип, көбүрөөк түбөлүк тозокко көбүрөөк адамды алып кеткени аракет жасаган иблис. Биз ошол нерсени жакшы түшүнүп билебиз. Ошондуктан бул иблис, тугандар, бардык өзүнүн ыкмаларын, өзүнүн ошондой адамдарды адаштыруудагы болгон тактикасын колдонуп, иштеп, бул нерседе, тугандар, иблис көз чумбайт, эс албайт. Эмне үчүн дегенде, мына ошол иблистин адам затына болгон ушундай душмандыгы, адам затына болгон көрө албастыгы ушунчалык улуу. Бул иблис чарчаганды, бардык нерсени артка коюп, мына ушул адам затын адаштыруу үчүн түнү күнү иштеп келет. Бул нерсени Аллах Таала бизге Курандын көптөгөн аяттарында Аллах Таала бизге ошол иблистин сүйлөгөн сөздөрүн цитата кылып, мына ушул аяттарда келген. Аллах Таала ушул иблистин бир аятында бул иблистин ыкмасын айтып атат. Фабима агвайтани, мына ушул жерде сен мени адаштырып койгонуң үчүн деп Аллахка карап, бул иблис өзүнүн адашканын, өзүнү күнөөлөгөнүн ордуна бул башка бирөөнү күнөөлүү кылып атат. Аллахты күнөөлүү кылып атат. Сен мени адаштырып койгонуң үчүн деп айтып атат. Бүгүн мына ушундай форма бизге деле белгилүү. Бүгүн көптөгөн адамдар мына ушул жашоодогу кичинекей бир жасаган нерсесин жоопкерчилигин өзү көтөргөндү, жооп бергенди билбейт. Ошол жасаган бир кандайдыр бир кылмышы болобу, бир кемчилиги болобу, ошол нерседе дагы башка бирөөнү айыптуу кылганы аракет жасайт. Иблис айтып атат: "Ла узаййинанна лахум фил арди ва ла угвияннахум ажмаин илля ибадака минхум ал-мухласин." Мен аларга дейт,
адамзатына бул жер жүзүндө ошондой бузукулук болсо, жамандык боло турган болсо, мен адамзатына аябай кооздоп тартуулаймын деди. Кооздоп. Эч качан мына ушул дүйнөдө туугандар bir жамандык болуп аткан болсо, мисалы ошол жамандык кылам деп туруп ушундай намерение менен жасаган болсо, анын акыбалы башка. Экинчиси бул жакшылыкты көздө тутуп, бирок ошол жакшылыктын ордуна жамандык тартуулаган дагы бул өтө кооптуу нерсе. Ошондуктан адуун акилун хойрун мин садикин жахил, ушундай бир макал бар. Акылдуу душман акылы жок достон, надандан дагы жакшыраак деген сөз бар. Туугандар, мына ушул динибизде биздин ушул ыйык динибиз, бул динибиздин ээси Аллах Таала, бул динибиздин ээси пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Демек, мына ошондой бизди курчап турган жер асмандарды жараткан кудуреттүү Аллах биздин динибиздин ээси боло турган болсо, демек бул динибиздеги адамдын акылына сыйбаган, адамдын ушул разум, анын логикасына дал келбеген нерселер биздин динибизде келиши бул мүмкүн эмес. Аллах тарабынан же пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын тарабынан акылга сыйбаган, акылга карама каршы келген нерселер биздин ислам динибизде табылышы кыйын эмес, мүмкүн эмес. Мына мисалы туугандар, көпчүлүккө белгилүү болсо керек, илгери мына ошол футболду арам деген мисалы ушундай адамдар болгон. Биз шариятыбызда бир нерсени болот же болбойт деген мына ошол өкүм маселесине биз назар сала турган болсок, ошол болот же болбойт, арам же арам эмес деген нерсебизге биз довод болуш керек, факт болуш керек. Эмне себептен мына ушул нерсе болбойт? Алардын жасаган довод, илгери капырлар бир пайгамбарды кармап алып, башын топ кылып тепкен экен дейт. Мисалы, дагы бир шумдук акыбал Аюб алейхиссалам. Аюб алейхиссалам туугандар, бул пайгамбарды көпчүлүгүбүз билебиз. Ар бир пайгамбардын өзүнүн ушундай өзгөчөлүгү боло турган болсо, туугандар, мына ушул Аюб алейхиссаламдын өзгөчөлүгү бул биз үчүн, адамзат үчүн мына сабырдуулуктун туу чокусу. Мына ошол Аюб алейхиссаламды биз мисал келтиребиз. Сабырдуулук, кыйынчылыкты көтөрүү, мына ошол нерсеге сабыр кылууда ооруга кабылган Аюб алейхиссаламды билебиз. Аюб алейхиссаламдын тегерегинде эч ким калган жок. Ушунчалык бир ооруга кабылды, жакындарын баары кол үзүштү. Бирок жанында эң жакын ошол достор калды. Саналуу. Бирок ошол саналуу достор дагы бул Аюб алейхиссаламдын оорусун, анын азап тартып атканын көрүшүп, мына ошол эң жакын достор дагы ичинен ошондой бир ойго жол коюшту. Бул эмне ушундай жаман нерсени кылды экен? Кудайым ушундай азап берип атат. Демек бул бир күнөө жасалган болуш керек да, ошондой нерсени кылган болушу керек деп, мына ошол нерсени булар өздөрүнө мына ошол пайгамбар, Аллахтын адамы болгон, ошондой ыйык инсанга карата болгон ушундай жаман ойду булар допускать этишти. Аюб алейхиссаламдын жанында эң калыс болгон бир гана аялы калды. Ошол байлардын үйүндө кызматкер болуп, күнүмдүк тирилигин алып келип, курсагын тойгузуп, мына Аюб алейхиссаламдын аялы болду. Туугандар, эми мына ушул Аюб алейхиссаламдын ошондой ооруга кабылышы, ошондой азаптарды тартып жүрүшү, туугандар, мына ушул нерсени бүгүн мисалы кээ бир адамдар ооруга кабылып, анан ошол оорудан дарылануу аракетин көрбөстөн, дарыланганы эч кандай кол эч кандай бир күчүн жумшабастан, Аюб алейхиссаламдын мынакей Аюб мына ушундай оору Кудайдан келген кезде Аюб алейхиссалам ушундай чыдаган. Ошол курттап кеткен экен, бир курттаган жеринен жерге түшүп калса, ошол куртту баягы Аюб алейхиссалам алып кайтып баягы чириген денесине салып коюп атат дейт. Сен кайка кетип атасың? Сен Кудайдын берген ошондой эмеси, ошон үчүн сен Кудайдын бергени, дальше сен ошол мен плотимду жей бер деген сыяктуу. Туугандар, ушул сөз дагы айтсаңар, ушул акылга сыйбаган ушундай версия бул шарият илимине, Аллах Тааланын бизге берген ушул түзүмүнө бул дал келеби? Адамдар ооруп кала турган болсо, ошол нерсени запускать этип, ооруну дарыланбастан, ошону бир хронический бир сүрөттөргө алып барышы, бул нерсе исламга дал келеби? Исламдын эрежесине туура келеби? Туура келбейт. Туугандар, ислам дини мындай нерсенин баарын, жамандык, зыян тарта турган нерсенин бардыгын ислам дини арам кылган. Биздин исламдын ушундай фундаментальный каваид дейбиз, эрежелери бар. Мына ошол эрежелердин үстүндө дин куралган. Ошол эрежелердин бири ла зарара ва ла зирар.
эч кимге зыян жеткирбөө жана ошондой эле бир ушул зыянды зыян менен кайтаруу, мына ушундай нерсе биздин эң исламдын акыйкат чындык дининин фундамент основалары болуп эсептелет туугандар. Бирок туугандар, жогоруда биз айтып өткөндөй, акылдуу душман ошондой надан достон жакшы дегенибиз бүгүн адам заты бизди курчап турган мына ошол эң калың черная масса, булардын жүрөгүндө ыйманга болгон, Аллахтын дини десем мына ошол динге болгон ар бир инсандын фитратында, табиятында ошондой заложенный нерсе бар. Бул динге адам щепетильно ушундай бир мамиле менен мамиле жасайт. Мындай жек көрүү сезими, эгерде бул адамдын жүрөгүндө ыйман жок болсо, мына ошол кезде бир жек көрүшү мүмкүн. Бирок көпчүлүк мындай карапайым калпты алып көрө турган болсок, диндин ыйыктыгын, бул ыймандын улуулугун баарын бул жакшы түшүнөт жана ошол эле кезде бул карапайым элдин өзүнүн жетиштүү бир деңгээлде Кудайга ыйман менен жашай албай жаткандыгын, же намазын окуй албай, же орозосун кармай албай, Алланын алдында күнөөкөр болуп атканын сезип, мына ошондой күн кечирген чоң көптөгөн массаны, ошондой процент, ушундай бир пайызды түзөт, ошондой контингент. Мына ошол адамдардын ушул динге карата болгон кичине ошол сыйы, жүрөгүндөгү болгон урматы сөзсүз түрдө мына ошол нерседен, баягы динден эч кандай билими жок болгон, мына бизде айтылган бир сөз бар, чаламолдо дин бузар деген. Мына ошондой категориядагы адамдар ойлоп, адамдардын фантазиясынан келип чыккан ушул жогоруда биз айтып өткөн жомокторду, уламыштарды айтып отуруп адамдарга ошол нерсени сиңирип кетиши, туугандар, бул бүгүнкү мына ушул жашоодогу ачуу акыйкат. Ачуу акыйкат. Биринчи адам өзүнүн адашууга өзү кабылат, андан кийин бул адам адашууга кабылгандан кийин жанындагы адамдарды адаштырат. Биз билебиз, адамдардын табияты, туугандар дайыма айтабыз, ууру келет. Сен ким менен кошо жүргөн болсоң, мына ошол кошо жакын жүргөн адамдын привычкалары, ошол адамдын пейили акырындык менен экинчи адамга жугуп баштайт. Динибиздеги жок нерселерди айтып, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эч качан айтпаган сөздөрдү айтты деп ойлонбостон, тайманбастан пайгамбардын хадистерин сүйлөшү. Аллах Таала Кур'ан Керимде "Вала тaqfu ма лайса лака бихи илмун", Аллах айтып атат, сен билбеген нерсеңди сен айтпагын. Аллах тыюу салып атат. Билбеген нерсеңди сен айтпагын. Дайыма айтабыз туугандар. Мына ошол өзүнүн жумушунда, кылган ишинде, жүктөлгөн нерсесинде билимсиз боло турган болсо, бул адамдын бир тажрыйбасы болбосо, бул адамдын акыбалы бул ошол тармакта бул дилетант боло турган болсо, мына ошол дүйнөдөгү кемчиликтерди биз билебиз. Мына ошол мамлекеттик, айтайлык, чоң улуу бир тармактарда экономика, финанс жагына мисалы бир дилетант алып келип кое турган болсо, экономиканы жакшы түшүнбөгөн инсандын жасаган, кармаган иштерине ошонун айынан бүтүндөй калк азап тартышы мүмкүн. Эгерде дарылаганды билбеген бир дилетант врачтардын колуна акча менен ошондой дипломдорун алган, ошондой дарыгердин колуна оорукчан түшө турган болсо, туугандар, бул адам бул дүйнөдөгү жашоосунан кур калышы мүмкүн. Терс жактары аябай көп. Эми дин жаатына келе турган болсок, туугандар, дин жааты бул адам затынын бул дүйнөдөгү эң основной маңызы мына ошол дин жааты болуп эсептелет. Адамды адам кылып тегерегиндеги айбанат аламынан ажыратып турган нерсеси, туугандар, мына ошол адамдын ичиндеги руху, адамдын руху мына ошол айбандардан ажыратып турат. Көпчүлүктүн арык менен семизди айырмалоо, туура менен катаны айырмалоо, ошондой жөндөмүнө ээ болбогон основной мына ошол калктын ичиндеги эң негизги ушундай костяк, эң чоң пайызды түскөн ушундай контингент, мына ошондой туура эмес нерселерди угуп, мына ошол туура эмес нерселердин үстүндө бул ишенимин, ыйманын ошол нерсенин үстүндө курап башташы, албетте бул жакшылык алып келбейт. Түбөлүк акыретине көптөгөн зыяндарды тартып коюшу мүмкүн. Эгерде бул айтайлык макул түшүнбөстүк менен жаштардын колунда кызуу кандуулук менен мына бурмалануу жарык көрө турган болсо, туугандар, бул адамдардын тынч жашоосуна дагы мына кооптуулукту жаратып баштайт ушул нерсе. Ошондуктан, туугандар, биздин ислам динибиздин ошол укук китептери бардыгы башталган кезде биринчи даараттан башталат.
бардыгыбызга белгилүү болгондой, намаз бул бейиштин ачкычы. Бирок намаз болот качан? Дарат менен окулган кезде гана бул намаз болуп, Аллах Таала ошол ибадатты гана кабылдайт. Бул тазалык туугандар пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бизге үйрөтүп кеткен, айтып кеткен бул тууралуу. Бул деген адамдын личный гигиенасы, анын тазалыгы, пияз менен чеснок жеген адамдарга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол мечитке жамаатка чыкпасын деп тыюу салды мисалы. Эмне үчүн? Ошол неприятный запах ошол тегерегиндеги мусулмандарга зыян жеткирбесин, ошолорго бир зыян жеткирбесин деди. Мына Аллах Таала Кур'ан Керимдин башка бир аятында айтып атат: "Я бани Адам, худу зинатакум инда кулли масжид." О адам балдары, мечиттерге барган кезде өзүңөр кооздуңарды алгыла. Мына мисалы жума күнү мусулман адам жуунуп, тазаланып, таза кийимдерин кийип, мына ошол ибадатка келет. Бул адам өзүнүн личный гигиенасын караш керек. Эгерде ошол адамдын мисалы айтайлык неприятный ушундай жыт боло турган болсо, ошол адам анын аракетин жумшаш керек, ошол нерсени жоготкону. Мисалы, буттардын мисалы тердегени, мына ошондон жагымсыз мисалы ошол жыт пайда болушу. Бул мечитте жайнамаз. Мына ошол мечиттин ичинде баягы ошондой баягы жагымсыз жыт мисалы ошентип жайнамаздарга жабышып турса, албетте бул башка мусулмандарга дагы чоң өзүнүн зыянын алып келет. Ошондуктан туугандар, биздин динибиз, ислам динибиз туугандар, бир гана ушул денеге таандык болгон ден соолукту эмес, ислам дини бул инсандын туугандар, анын моралдык жагына дагы көңүл бурган. Бирок туугандар, мына ошол адамдын дене абалы, эгерде бул инсандын ден соолугу начарлай турган болсо, сөзсүз түрдө туугандар, мына ошол дене биздин рухубуздун идиши деп билебиз. Ошол адамдын рухун мына ошол биздин дене алып жүрөт. Бирок ошол адамдын мисалы кайсы бир мүчөлөрүнүн бири ооруп турган болсо, сөзсүз түрдө ошол рухка дагы өзүнүн таасирин берет. Сөзсүз түрдө таасирин берет. Бул адамдын туугандар айтайлык, ошол нерв жактан нервтер жукарышы мүмкүн. Бул адам тез ачууланып калышы мүмкүн. Мына ошондой ситуациялар туугандар адамдын ден соолугуна байланыштуу нерсе. Эгерде денеси соо болгон, бирок бул инсандын туугандар психикалык жактан бул адам эгерде жабыркап аткан болсо, мына ошол денеси канчалык бул соо болсо дагы сөзсүз түрдө мына ошол анын руханий ошол жааты дагы бул адамга терс таасирин тийгизип баштайт. Ошондуктан туугандар, ислам дини эч качан адамдарга мына ошол адамдардын дене жаатынан ошондой бир күч келтирип, мажбурлап бир нерсени жасаганы ислам дини бизге эч качан үндөгөн эмес. Эч качан. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын күнөөлөрү кечирилген улуу заттын ибадаты укмуш болсо экен деп, укмуш болсо керек деп, мына ошол келген жаштардын окуясын дагы көпчүлүгүбүз билебиз. Пайгамбарыбызга келип, пайгамбарыбыздын ибадаты укмуш болсо керек деп булар бирок ошол ойлогон ойлору алар ойлогондой болбой калып, мына ошол жерде бирөөсү ант ичип мен эч качан үйлөнбөймүн деди. Экинчиси ант ичип мен деди түнкүзүн уктабай түнкү бүт намаз тахажжуд нафилдер менен өткөрөм деди. Бирөөсү айтты мен өмүр бою орозо кармаймын деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушул нерсени угуп калган кезде ачууланып, мен пайгамбар болуп, алардан көрө Кудайды көбүрөөк тааныган, динди жакшыраак түшүнгөн инсан, мен үйлөнөмүн, мен уктаймын, мен жеймин, оозум ачык жүрөт. Ким менин сүннөтүмдөн баш тарта турган болсо, ал менин үммөтүмдөн эмес деп пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам мына ошол адамдардын чечимин мына өздөрүнө кечилдикти парз кылам деген адамдарды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айыптады. Ошондуктан туугандар, адамдын организм бул сбой берет. Адамдын организми сбой берет. Ошол нерсе чоң бир зыяндарды тартып келбестик үчүн, адамдын алсыздыгын шарият учитывать эткен үчүн, мына ошол мусапырлык жол тарткан адамдарга орозо кармабастан оозу ачык жүргөнүн шарият уруксат берди. Намаздарын касыр кылып, кыскартып окуганы шарият мына ошондой жеңилдик берди. Аллах субханаху ва таала данышман зат, кудуреттүү зат. Бирок биз туугандар, бая орустарда бир айтмакчы бир сөз бар: выше головы не прыгнешь дейт. Биз канчалык кааласак дагы, биз адам заты, Аллах Таала берген ошол кемчиликтүү пенде
мына ушундай алсыз организм ээсибиз. Ошондуктан биз туугандар ситуацияны карап, биз өзүбүздүн акыбалыбызга карап иш тутушубуз керек. Орозо кармаган кезде дагы орозону чередовать этип кармаш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө эгер көңүл бура турган болсок, дүйшөмбү, бейшемби күндөрү Давуд алейхиссалам пайгамбар чередовать через день кармаган орозолору. Мына ушул нерселерди дагы туугандар биз туура түшүнүп билишибиз керек. Кийин туугандар, мына ушул бүгүнкү болуп жаткан ситуация, дүйнөдөгү болуп аткан ушул абал, адамдардын ден соолугуна тийиштүү болгон абал. Эгерде мына ушул карантин, изоляция, ушул сыяктуу чаралар көрүлүп жаткан болсо, туугандар, мына ошол нерсенин биз артынан баягы конспирологияга киришип, биз артынан биз кандайдыр ушул адамдарга коюлган тузактар тууралуу, капкандар тууралуу кеп кылбайбыз. Эмне үчүн дегенде туугандар, мына ошол ситуациядан канча деген адамдар зыян тартып өлүп жатканын биз бир жакшына көрүп турабыз. Ошондуктан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам эгерде мына ошондой жугуштуу чума оорусу бир шаардан чыккан болсо, мына ошол шаарды ичинде жашаган населенияны, ошол шаарды покидать этип, границасынан сыртка чыкпагыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тыюу салды. Ошол чума таркаган жерден ал жака башкаларды кирип барган, аларга тыюу салды. Эмне үчүн туугандар? Мына ошол нерсенин бардыгы туугандар адамдардын ден соолугун сактоо. Бул нерсе Аллахтын бизге жазып койгон тагдырына карама каршы келеби? Жок, карама каршы келбейт. Эгерде адам ооруп кала турган болсо, адам дарыланамын дей турган болсо, бул Кудайдын бизге берген тагдырына жана ошондой эле Кудайдын ошол мыйзамына карама каршы келеби? Жок, карама каршы келбейт. Эмне үчүн дегенде, мына ошол оору Аллахтын берген илдети боло турган болсо, мына ошол илдетти дарылоо дагы Кудайдын берген тагдырынан деп биз билишибиз керек. Адам дарыланыш керек. Адам ошол оорулардан сактануу аракеттерин, чараларын дагы көргөн аракет жасаш керек. Бул биздин шариятыбыздын койгон установкасы. Ошондуктан туугандар, Аллахка болгон тоокелдикке бул карама каршы келет деген адамдар дагы жок эмес. Андай эмес туугандар. Аллах субханаху ва таалага болгон тоокелдик бул курлай сөздүн үстүндө куралбайт. Эмне үчүн дегенде туугандар, мына ошол Кудайга болгон тоокелдик ошол нерсенин себебин кошо алуу менен мына ошол Кудайга болгон тоокел 100% ишке ашат. Бул деген алма пыш, озма түш деген бул туура эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам bir күнү төбөсүн байлабай кирген адамга Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, төбөсүн сураса бул Кудайга мен тапшырып койдум дегенде Пайгамбарыбыз айтты: "Иқилха сумма таваккал." Сен биринчи төбөңдү байлап кой, андан кийин сен Кудайга тоокел кыл dedi. Ошондуктан туугандар, мына ошол оору илдеттен кутулуу үчүн дарылануу, мына ошол нерселерге болгон аракеттер туугандар иншаллах биздин иманыбызга, тоокелибизге эч кандай карама каршы жери жок. Аллах Таала сактаганды сактайт. Ошондуктан Аллахым бардыгыбызга бекем иман берсин. Амин. Дуа кылабыз. Туугандар, Аллах субханаху ва таала бардыгыбыздын билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү Кудайым өзү кечирсин. Аллахым элибиз, журтубузду Кудайым ушул жамандык, кырсык апаттардан өзүң сактагын. Аллахым кан төгүлүү жана ошондой башка фитналарды ушу элибизден Кудайым өзүң алыс кылгын. Журтубузду аман кылгын я Раббана. Өтүп кеткен ата бабаларыбыздын жаткан жерлерин жайлуу кыл. Алардын инсандык табияты менен билип билбей кылган кемчиликтерин Аллахым өзүң кечиргин. Бала чакаларыбызды имандуу, акылдуу, инсаптуу кылгын. Бүгүнкү биз жашаган коомдон дагы абзел, өнүккөн, мындан да жакшы болгон коомдо жашаганда аларга насип эткин. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля набийина ва хабибина ва саййидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.